Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Кыргыз элинин салты боюнча бул эки талапкердин жарышы боюнча мен айткым келет. Экөө тең мыкты адамдар, өтө мыкты такшалган. Бирок Кыргыз элинин салты боюнча аксакалына жол берет. Мен Садырды жаман дебеймин. Садыр дагы билимдүү адам. Бирок бул баланын билими али жаш. Чет мамлекеттен сүйлөшкөндө да кадыр болуш керек. Анча Адахандай күчтүү эмес. Адахан бардык жактан такшалган бала, өтө азамат, өтө таза бала. Илимий жактан дагы, эскиче илим боюнча да, жаңыча илим боюнча да абдан түшүгү кеңир адам. Кыргыз элини бир гана ушул багып кетет. Кыргызстанда ушул улуусуна кичүүсү жол берген. Садыр, укам, сен акаңа жол бер, сен деле жерде калбайсың, сага деле бир иши тиер. Мен сени деле баалаймын, бирок бир гана жерден сени баалабай калдым. Эмне үчүн дегенде, ошо көчө тополоңу чыгарды, болуптур. Көчө тополоңу чыгып, дароо эле аткаруу бийлигине ишке койду. Ошол иште эле майыны чыгарып иштеп турбай белең. Анан президент болуп Адахан мырза келсе, элдин жүрөгүндөгү ушул эле да, экөөң башкарса Кыргызстанды деген. Кыргызстандын жүрөгү бардыгы ушуну каалайт эле. Сен аны дагы ташта берип, президентке асылып, Бишкекти түнү менен түрө кыдырып, ушундай шашып кеттиң да, укам, шунчалык шашып кеттиң. Эгер Манастай болуп, президент болуп Адахан мырза турса, анын жанында Бакайдай болуп сен турсаң, биз ушуну көрмөк элек да, ушуну жүрөгүбүз каалабат эле да. Кыргыз элинин бардыгынын жүрөгү ушуну каалайт эле да. Сен ушинтип конституцияны дагы закондон чыгып кетти деп алар наразы болуп атат. Ошолордун ушундай жолго барбай, шашпай турсаң, сен ушул бийликке жетет элең. Сенин жетишиң дагы кенен жол бар эле алдыңда. Бирок президентке мынантип талашып атасың. Эми талашканда улуу агаңа жол бер. Сен Адахандай жетелексиң, сен Адахандын билимине, Адахандай жүрүш турушка, Адахандай ийгиликтерге сен али жеткен жок. Сенин минус жагың дагы бар. Бул жагыңды өзүң билесиң. Аны соттон дагы акталай элек экесин, Адахандай жолдорду басып өтө элексиң, өтө такшалган. Жеңилген учурда кандай болот? Элдерди чыгарбайт, элдер чыгабыз эле деп атты, бир дагы чыгарбайт эле. Силердин ошонтип бир жериңе канаса, мен көкүрөккө таккан ызначогум мага болбойт деп эч качан элдерди агитация кылбаган эле. Эми эки жолу чакырса келбей койдуң. Эми президент боломун деген адам ушинтип өзү биринчи эле чүй дегенде эле кыйшак отурса эгерге, анан өзүң келбей койсоң, анан эки жолу да келбей койсоң, бул эмне тоготпогонуңбу? Эмне ошол аянтчаны БШК туура эмес түздүбү? Же болсом КТРК туура эмес уюштуруп атабы бул ишти? Ошо бардыңарды көрөлү деп уюштуруп атат да. Бир жолу келбей койгон Рашид Тагайып өз арызын жазып, катардан чыгып кетти. Мына ушундай болуш керек. Сен эки жолу келбей койсоң дагы БШК сага эч нерсе дебейт. Эгерде Адахан мырза ушундай болуп эки жолу келбей койгондо, эки жолу эмес, бир жолу эле келбей койгондо, совсем эле Адахан мырзаны басып жатып калышмак, мынеке деп. Сен эки жолу келбей калсаң дагы БШКдан жооп жок. Өзү негизи тартипти БШК өзү бузуп атат. Анан эми эсиң болсо, сен агаңа жол бошотушуң керек. Анан саңа дагы келет кезек, келмей кезек, бардык нерселер келип атпайбы? Жанагы сен биринчи мынау немеге келбей койгонуңда, аянтка келбей койгонуңда ак ийнеге айтып ушакка келемби дейсиң. Ошондо жанагы Умай эне деп жүргөн аял кемпир, дагы бир аял кемпир, уят эми ушулардын чыгышына. Садыр келбейт, ал жакта пайда болуп атпайбы бияка келгенден, аянтка келгенден көрө деп сүйлөйт. Өзү Умай энемин деп бардык ырдагандарды сындап жүргөн, фамилиясын атын билбейт экенмин. Бул аялдын өзүнү ким сындайт? Эмне БШК ойноп чакырып атабы ал жерге? Же болсом КТРК ойногону чакырып атабы? Буларга атайын шарт түзүп чакыруу кылса келбей атат. Ошондо айтыш керек эле да, туурусун айтыш керек эле да. Келбейт деп кайра бир жактуу айтып атат. Биз ушуга да капа болдук. Кийинки аял болсо пенсиямдан бердим эле бүтүн Кыргызстанга дейт. Эми ушу мынау шайлоо кампания мынандай жүрүп жатканда минус келтиргенби? Берсе жөнөкөй эле эсептешип алсын, кимге берсе. Адахан мырза анын акчасын албайт, пенсия акчасын албайт. Биз билебиз анын албашын. Анан жаштар келсин деп атасыңар.
Жаштар келсе, кол кой деген жерге кол кое берип, акыры камакка кирип кетет экен. Же болбосо кол кой деген жерге кол кое берип, сууну кечип, Америкага качып кетет экен. Жаштарды да көрүп атабыз го. Жаштардын дагы жаштары ушуна адахан дагы жаш болуп жетилген да. Bunun жаш болуп жетилгенден бери эч жерде кыйшайганын көрө элекпиз. Алла разы болсун bunun жүрүш турушуна. Бардыгы сүйлөгөн сөзү орундуу, жүргөн жүрүшү орундуу, эч жерден кыйшайган жок. Кыргызстанды алып чыкса, бардыгын ушул бир гана Адахан мырза алып чыгат Кыргызстанды. Биз ушуга ишенебиз. Анан бул үчүн башка чет өлкөлөр менен дагы тең ата сүйлөшүш керек да. Бир жолу эле жамандай бериштин эмне кереги бар? Ушундай балдарды тарбиялап, ушундай балдарды чоңойтуш өзү кандай дозок? Ошону билсин да ар ким. Жол бериш керек. Садыр дагы жакшы, өкөт тең жакшы, бирок улуусуна жол бериш керек. Эсиң болсо Садыр, Адахан агайыңа жол берсең, сен деле жерде калбайсың. Сени деле биз камалганыңда аябай зарлап какшыганбыз. Сени деле биз жакшы көрөбүз. Бирок улуусуна жол берет кыргыз эли. Ушуну айтмакмын мен. Саламат болуңуздар.